Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай эле ушу кыргыздын улуулугун таанытуу, доор талабын адамзатка жеткирүү, аалам сырын, табият кызматын, адамзаттын жашоого жаралуу максатын жеткирүү үчүн ошо ар дайым аракетибизди кылып келебиз. Адамзат деги эле ушу жашоого жаралганда жер жашоосуна жараксыз жаралган экен. Демек, ошо күндөр өтүп, жылдар өтүп, мезгил өтүп, турмуштун мукташтыгынан бир темирди ойлоп таптыбы, бос үйдү ойлоп таптыбы. Ошо темирди айлантып, техника кылып жаратты, иштеп тапты. Ошентип отуруп, азыр ошо техника доору бүтүп, теңир деген, теңирчилик деген доору келди. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан ошо касиеттүү кылымдын же доордун закондору ааламдан кыргыз элине ар тараптан түшүүдө. Бүгүнкү күндө ошо адамзаттын акылы, көзү жер жашоосуна гана жарактуу болгондуктан күнүмдүк жашоо үчүн күрөшүп, адамзат бийлик талашып, байлык талашып, улуттар же дүйнөлү жер талашып, нефти талашып, газ талашып, суу талашып, жашоо үчүн же өз өлкөсүн багуу үчүн ушу жер жашоосуна гана аң сезими жарактуу болгондуктан. Ушундай дөңгөрөп бир жол таппай калган кезде дагы уруш адамзаттын аң сезиминде өсүү болуш керек экен бийиктөө. Муну ааламдашуу, ааламдык түшүнүкөтүү делгендей. Анан ошо ааламдык кыргыз ааламдан келген өкүл далилдер ошо дастандарыбыз, аттарыбыз, улуу маданиятыбыз, ааламга болгон көз карашыбыз, салттарыбыз. Анан ошол кезде ааламдан дагы ошо адамзатты өстүрүү үчүн кыргыз элине закон, программа, проекти, тапшырма, буйрук берди. Ааламдык мыйзамды жерде аткартуу үчүн ошо Арстан Алайга жана дагы кошулуп өсүп кетчү кыргыздарга өз мыйзамын өткөрүү үчүн Кудай арбайлар энергия берди. Керемет курал күч берди. Бийик түшүнүк берди. Улуу бир жоопкерчилик берди. Мына ошол мыйзамын түшүргөндөн кийин ааламдык программа, проекти, сунуш, тапшырма, ааламдашуу закону түшкөндөн кийин адамдардын ойлоп тапкан мыйзамы, саясаты, медицинасы, техникасы адамзатка жакшылык алып келбей калды. Бул доордо эмне болот? Бул доордо өзгөчөлүк эмне? Ааламдан илим түштүбү? Же аалам менен байланышыппы? Түш аян көрүппү? Менделеев может формула жазгандыр. Дагы бир акылмандар ой жүгүртүүсү менен бийик бир ыр жазгандыр, көкүрөктү ойгото турган. Бирөөлөр күнүмдүк жашоого салыштырып саясат жазгандыр. Буга аны теңеп болбойт. Бул жерде ошо адамдын гени сөөгү, ошо көп жыл жашап өтүп гени сөөгү жетилгенин, кара куш мээс ишке түшөөрүн, адам ошо улуу сыпатка, кудайлык сыпатка
же улуу күч высшие силы дегенде жогорку күчтөрдүн сыпатына калыптаныш керек экенин, ошол түшүнүккө өтүш керек экенин, жерди жериш керек экенин, керек болсо ошо мына окумуштуулар далилдегендей барып ошо күндүн энергиясы жоюлат деп далилдеп атпайбы? Ошол кезде күндүн энергиясы жоюлганда жерде бышыкчылык болбосо кандай жашоо болот? Күндөн адам энергия ала турган болсо, күн болбосо адам кандай жашоо болот? Ошол кезде адам өзүнөн энергия бөлүп чыгыш керек болуп атат. Барып ушу адам нурданып, бийик аң сезимге өтүп, эскичиликти жерген кезде өзүнөн энергия бөлүп чыгып калары. Бышыкчылык болбосо, күн системасы күчү жоюлса, тамак аш бышпаса, ошо тамак ичпей жашап каларуу жөнүндө нурданып, ушундай бир кыргырлары ааламдан берилет. Ошондуктан энергия доору келди делип аткан ошол. Энергиянын топтоо жолдору, энергияны пайдалануу, энергияны көбөйтүү, өлүм сыры, өлбөстүк жөнүндө, улуттар кантип биригет, ылгоо кандай болот, өткөбөл кандай болот, мына ушул жөнүндө анатомия, астрологиянын ордун, мындайча айтканда эми Кудайдын ордун аткарып калары, оору эмнеден пайда болуп атат, бул пендечилик жашоонун бүткөндүгү, дагы бир ушу бийик түшүнүктүү адамдын жашаары жөнүндө берилет. Эми бул окумуштуу да жок, муну угуп, окуп, бул бир түшүнүк. Аны калыптанып, талапты аткарып калыш дагы өзүнчө бир чоң түйшүк. Бирок башка багыт жок. Урматтуулуу журтум, ушу ааламдык сабак бул аталышы. Ошо эфир аркылуу, батыштын техникасы аркылуу ааламдык сабак болуп атат. Ааламдык сабак убагында эң биринчи ушу боштондукка адам чыгыш керек. Энергияга толуш үчүн, аң сезим иштеш үчүн, оору сыркоодон кутулуш үчүн, өлүмдөн алысташ үчүн, ааламдык түшүнүккө өтүү үчүн эң биринчи боштондук. Өзүңүздөрдү бошотуп, эркиндик, боштондук болуп саналат. Көп кырынан берилип келген кезде. Кимдин түшүнүгү бийик болсо, ал турмуш туткунунан, оору сыркоодон кутулат. Боштондук. Ушу көзүңүздөрдү жумуп, бизге ушу телефондон да чалат. Жатып алсак да болобу деп. Жатып алсаңыз да болот, андан жакшы. Иш бүтөт, бала бакыра багылат, неберелер деле каралат, алар деле өз күнүн көрөт. Алардын жаны бөлөк, сиздин жаныңыз бөлөк. Келинчегиңиздин, келиниңиздин да жаны бөлөк, жарыңыздын дагы жаны бөлөк. Ошондуктан ар адамдын жаны бул дүйнөгө бир кызматка келет. Ар адамдын кызматы ар бөлөк. Ошондуктан жаныңызды сактап калам десеңиз, энергияңызды көбөйтүп, өлбөстүк өтөм десеңиз, ушу турмуш сыноо кырсыктан кутулам десеңиз, эң биринчи бошотуңуз өзүңүздү. Кысылуудан, кыжаалатчылыктан адамдын аң сезими иштебей калат. Псих болот, шишик болот. Ошондуктан боштондук. Оң колуңузду оюңуз менен, сол колуңузду, денеңизди, мээңизди, буттарыңызды, ушу клеткаларыңызды керек болсо ийек башыңызга чейин бош кармаңыз. Боштондук бул көрпендечиликтен чыгуу. Жаның өлгөн, кеткенден кийин ааламга кайтса, ааламдан келди, кайтып кетти, кайтыш болду.
денең өлгөндө карызың деле, кайгы капаң деле, бала чакаң деле бир тыйын болуп калып атпайбы, калып калат. Ошондуктан эң биринчи ушул амандык болсо жамандыкты жеңет дегендей, ошо аман болуш үчүн көрпендечиликтен чыгып, өзүңүздү бош кармап, ар кандай рамкадан, ушу бийлик, байлык деле бул рамка. Кара жанды багам деп, анан балдардын камын көрөм деп, кара башыңызды уруп, же тапканыңыз деле жукпай, же кадамыңыз арбыбай деле жүрүп атпайбы бир адам. Ал ошо ниет бузулса, тетирсинче түйүшүк башталат. Ошондуктан ушундай рамкалардан алыстап, могу психологияны мындай ойду токтотчу, энергия топтобочу жерлерге алып келип, андан кийин аалам, табият жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуп, бул боштондукка чыгыш үчүн. Ааламда эмне бар экен? Арбайлар бар экен. Алар эмне экен? Жерде жашап өткөн адамдардын рухунан, арбайынан түптөлүптүр. Ал алыс деле эмес экен. Эне ата, куда сүйөк деле бала чакага жамандык каалабайт го, аман болсо болду, бактылуу болсо болду, өз күнүн өздөрү көрсүн дегендей эле. Аалам деле ошо адамзатка жамандык каалабайт. Ааламда дин деле жок, улут деле жок. Каалоосу бир, адамзат бир болсун, тынчтык болсун дегендей эле. Табият бул Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Табиятсыз жерде жашоо жок. Табият Кудай тараптан адамга кызматка буйрулган. Табият ушу жандын дагы, тандын дагы ээси. Андан кийин ушу адам ушу жаны ааламдан келет, кайра ааламга кетет, бул дүйнөгө кызматка келет. Мына ушул үчөөнү кененирээк түшүнүп алган кезде анан адам боштондукка чыгат. Болбосо ааламдан коркуп, же табият кызматын билбей, же адамды бирөөнү ылдый сунуп, тегиз мамиле кыла албай, өзүңдөйдө тутуп, же өзүңдү аксынып, бирөөнү карасынып, өзүңдү бир динчил сунуп, бирөөнү бир капыр тутпай, мисалга ошо адам деген бул жаны ааламдан келет. Адамдын жерде бири-бириңди жаман дебе, ар бир адамдын ааламдагы орду бар, ошого карап мамиле кыл. Бирөөнүн зыяны тийгендир сага, бирок бир кырын карасаң, ада сага чоң пайда болду. Эгер аны көрбөсөң, сенде өсүү болбойт эле, козголуу болбойт эле, нервтетип бир өлүп тирилүү, мындай психологиялык өлүмгө туура келбейт элең. Ошентип сиз ушу үчөөнү кенен түшүнгөн кезде анан боштондукка чыгасыз. Кой болор болсо кейибейинчи. Адам жанын өстүрүп, ааламды түптөөгө милдеттүү. Кой бул дүйнөдө мен жанымды өстүрөйүн, ички рухумду, арбайымды өстүрөйүн. Бутум бар кезде, көзүм бар кезде окуйун, изилденейин, өстүрөйүн деп. Милдеттүүбүз. Биринчи классты бүтүп, башталгыч классты бүтүп, анан институтту бүтүп, бир ишке ээ болуш үчүн окугандай. Ансагандай бул дүйнө жөн эле жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Боштондукка ар бир адам өз эмгеги менен жетишет. Ушу боштондукта өтө чоң керемет бар. Өзүңүздөрдү бош кармап, андан кийин эркиндик. Адам өзүн эркин кармаса, мына өзүңдү жазалаба, жерибе, жөн эле улуу энергиянын ээсимин деп ар дайым боштондукту бир тут. Күнү түнү сиздин аң сезимиңиз көк мейкиндиктей тынч турса, ошондо багындыруучу энергия сизге жайгашат. Мына барып туруп адамдын аң сезими бийиктеп жеткен кезде гени сөөгү менен абаны, отту, сууну, ташты, керек болсо ааламды күчтөрдү башкарып калат деп берилет. Адамдын чыныгы орду бул жаратуучулук. Ал аял эмес, ал эркек эмес, жаратуучулук. Мына көрдүңүзбү, ансагандай ушул багындыруучу энергияга жетиш үчүн көкүрөгүбүздү аябай тынч кармаш керек. Көкүрөктү тынчытыш үчүн көп нерсени бийигирээк түшүнүш керек. Жана көрпендечиликтен чыгыш керек, ушагайың сөздөн чыгыш керек, алысташ керек, андай жерге барбаш керек болсо.
Мына ошентип көкүрөктү тынч кармаганда көкүрөктө бейпилдик пайда болуп атат. Көкүрөктүн бейпилдиги бул жан дүйнөнүн бейиши. Ошо жан дүйнөңөрдү бейишке айланткыла дагы анан табиятка көчүргүлө, мээрим төккүлө. Ошондо улуу сыпаттагы адам башка да. Билимдүү адам дейбизби, улуу адам дейбизби, ыйык адам дейбизби, көз карашы башка, ой жоорусу башка, мамилеси башка. Анын сөзүнөн сабак алсаң болот, мүнөзүнөн сабак алсаң болот. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, эгер бул биз тартиптерди аткарбасак, бул жаңы доордун. Анда эмоцияга түшөбүз, энергияны иштете албайбыз, энергия бөлүп чыгара албайбыз, энергия өткөрө албайбыз. Анда эмоцияга түшүп да анан өлүп калган атабыз. Шишик, писик, жара болуп. Өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Ошондо мурун аял эркек эле болуп жашап жүргөн болсок, азыр Кудай сыяктуу жаратуучу аң сезимге ээ болуп жашоо. Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эске ар бир инсан бул чоң кызматка которулуусу. Кудайдай эмес, Кудай сыяктуу жаратуучу, батасы менен жараткан, сөзү менен жараткан, мына энергия өткөндө айыгып атат, духу көтөрүлүп атат, өзүн таанып атат дегендей. Бул кызмат ар бир инсандын дагы бир кызматка которулуусу. Ушул жашоого өз башы менен жооп берет. Мисалга, адамдын тагдырын, табияттын тагдырын, ааламдын тагдырын жаратып алып рахаттанат. Бул кандай деген сөз? Мисалы, баланын жүрөгүн көтөрсө, айыкса, жаратып алган ошо болгон да. Табиятка мээрим төксө, кыш жойулуп, жаз келсе, кээ бир аялдар, эжелер айтып калат го, биз булакка барып, анан ушинтип бир Куран окуп, кичине тажим эткенде анан булактан суу чыкты деп мисалга бир ал деле ошо жерене деле мээримге муктаж болуп атпайбы? Мына ошентип урматтуу улуу журтум, адамдын тагдырын, табияттын тагдырын, ааламдын тагдырын ойлонуп жаратып алуу менен адам рахаттанат. Жаңы доордо. Ошон үчүн муну жаратуучулук деп коет. Аял эркек энергиясы, мурунку ак кара энергия аял эркек. Бул өлүмдү жаратып келиптир. Ошол рахаттан алыстап өтүү. Мисалы, бирөө менен жамандашуу, бирөө менен өйдө төмөн болуу, ошондон алыстап өтүп, ал энергияны жеп келген экен. Аял эркек жашоосу, бул же ак кара жашоо, же жамандашуу, бул энергияны жеп келген. Эми андан алыстап туруп жаратуунун ой менен жаратуу чоң аң сезим турат. Эми ошондо ушу жаачылар эмне кылган? Ой менен жаратып келген. Мисалы, жамгыр жаадырды дегенде ой менен жараткан. Кол менен жараткан жок. Сөзү менен, ою, мантрасы менен. Ансыгандай да ушул ой менен жаратуучу талабы турат. Мына көкүрөгүңүздө бейишти кантип жаратасыз? Көкүрөгүңүздө бейпилдикти кантип алып келесиз? Өзүңүздү аябай тынч кармаган кезде, бош кармаган кезде, анан көкүрөгүңүздө бейпилдик ой менен болуп атат да. Анан ошол бейиш болуп атат. Анан ошону жеренеге өткөрүү, же адамзатка ушундай мээрим төгүү, ошол ой менен болуп атат. Анан ошол сиз бирөөгө мээрим төксөңүз, бирөөнүн духун көтөрсөңүз, анан сизге ошонун таасири тийип атат, энергиянын таасири. Ошондо ар бир адам азыр энергия өткөргүчкө айлануу керек болуп атат. Мына биз ошо телефондо энергияга толгон адам катары телефондон энергия өткөрүп койсок, адам айыгып атпайбы? Ансыгандай эле ушул энергияга толуш керек. Ошон үчүн анан жанагы ак кара, жаман, жакшы, эски түшүнүктөн адам чыгуу керек болуп атат. Көп тармактуу, жоопкер, чоң аң сезимдүү, өлбөс законун өстүргөн адам Кудай сыяктуу анан жаратуучулукту аткара алат. Баардык адам эле аткара албайт экен, мисалы эми жаратып коелу, анан уютуп коелу дегендей бир сөздөр бар да, мисалы, мындай аралашып жүрөбүз го көп адамдын арасында.
Мына ошол кезде ал уюта албайт, ал жарата албайт. Ал эмнеге дегенде бийик аң сезимге өтө элек. Жанагы бийлик бул бийик түшүнүктө болуш керек. Бийликтеги адам бийик касиеттүү болуш керек деп атканым ошо да. Ошон үчүн бийликтеги адам бийик касиеттүү болсо, анан анын айтканы өзүнөн өзү орундалат. Аны адамдар дагы бир жакшы кабыл алат. Бийик маданиятта айтылат. Аны дагы бийик күчтөр, улуу күчтөр бир коштоп колдоп мөөр басат. Ошондуктан ушул жаратуучулук деген бир чоң кызматка которулуу керек болуп атат. Мурун эптеп аял эркек болуп эле күн көрүп жашап көргөн болсок, азыр болсо ушу жаратуучулук кызматка өтүү. Эгер муну аткара албасак, анда кыямат күндүн күбөлөрү болот адам. Бул доордун талабы ушул болуп атат. Адам ушу эски түшүнүктөн чыгып, эски энергияны жеген, ушу ак кара, жаман жакшы, эски жашоосу, эми аял эркек деген жашоо болгон экен да, ошондон аттап өтүп энергияны жеген. Анан ошо Кудай сыяктуу жаратуучулук касиетке ээ болуу. Бул адамдын башка кызматка которулуусу болуп атат. Анан ошол кезде эмнени жаратат? Эл жакшы болсо, эл оң болсо, мээрими жакшы болсо, табият жакшы болгон атпайбы? Мына ошол сыяктуу өзүн оңдоп, аябай түздөп, сыйынып эмес, сырдашып, сыйкыр касиетке болуп, табиятка мээрим төгүү. Мына баягы сен таза болсоң, мен таза болсом, анан коом таза болот дегендей, өзүң өзгөрсөң, чөйрөң өзгөрсө, анан эл өзгөрүп өсүп атпайбы? Мына ушуда жаратуучулук, жаратуучулук ой менен, жаратуучулук бул сөз менен, жаратуучулук бул бийик түшүнүк менен. Мына ушуга азыр доор талап ушул болуп атат. Эгер адамдын аң сезими өспөсө, бийиктей албаса, анда табият кырсыгы жейт, кырсык кылат, кыйынчылык кылат, вирус кылат, булут каптайт, бороон чапкын болот, мал деле өлүп калат, эгин чыкпай коет. Ошондуктан адамга ушундай талап буйрулду. Муну ар бир кыргыз, ар бир адам алтын доорду курууга милдеттүү. Бул кандай дегенде эми бул жөн эле бир сөз катары келбейт да, бул чоң энергия катары келет. Ойлонууга туура келет. Көп кырынан чечмелеп берүүгө туура келет. Өзүңдүн башыңан өткөрүүгө туура келет. Өзүңдүн башыңан өтсө ушундай ишенич болот, анан жеткире аласың, же иштете аласың, ынандыра аласың, баягы көнүм ишишке сыяктуу. Ошондуктан эмне кылыш керек? Бул доордо эмоциясы жок жашаш керек. Эмоция дегенди кыркыш керек. Эмоция болгон жерде энергия болбойт. Энергияны эмоция жейт. Эмоциядан чыгыш үчүн кайра бийик түшүнүккө өтүш керек. Менин жалгыз башым өзүмө. Мен ал болор болбоско эмнеге кейим? Ал мени курчутуп атат, детерсинче. Рахмат деп бир мезгил өткөндө, ошо күн кече өткөндө дагы, ал эгер менин башымды мынтип чакпаса, мен мынтип изилденбейт элем, өспөйт элем деп, баягы бирөөдөн ишеничиң кетсе, анан өзүңө ишенгенге туура келет да. Ансагандай ушул эмоцияны чечиш керек, энергияга айландырыш керек эмоцияны. Эмоция болгону жакшы, бирок аны сен энергияга айландыр, көп кырын көрүп. Тело өткөргүч болуш керек дейт. Эми ошондо энергия өткөрүш керек. Мына аталык энергияң болбосо балаң укпайт. Же болбосо эркек кишинин кийимин аттаба, энергия көтөрүп жүрөт деп коет кыргызда. Бул эмне деген сөз? Чын эле аттоодон деле коркосуң. Бул жөн адам эмес. Ошонун кийими, ошонун баскан изи, ошонун минген аты улуу адамдын. Ошо касиеттүү Манас атамды дагы, Манас атама айтып атпайбы? Сенин жастыгыңды тебелесем, мен оңомбу деп. Ал эмне деген сөз? Ошол шекшинип, мындай оор сөз менен айтканда,
мындай аялы менен ойнош болуп алды деп бирөөнү күнөөлөсө, ал ошентип актанып атат. Мен сенин жастыгыңды тепселесем оңомбу деп. Чындап эле да. Оңбойт, анткени ал касиеттүү адам. Ансыгандай мына ушу энергия деген бул сөз башат деле бар. Биз ошону унутуп алганбыз, жоготуп алганбыз. Эми ушул азыр дагы ушу жаңы доордо энергияга айланыш керек болот. Энергияга айланыш үчүн ушу эскичиликтен кеч керек болуп атат. Азыр бизде кечирип койсун, эми көпчүлүк аталарда, энелерде, агаларда, саясатчыларда мындай пир тутар деле адам жок. Себеби энергия жок. Касиет жок, чынчылдык жок, калыстык жок. Элдик, жердик, табияттык, дүйнөлүк деген ою да жок керек болсо. Адамзат ааламдашуу, ааламдык түшүнүк, улуулук жөнүндө керек болсо түшүнүгү да жок. Өсүмчүл, кошоматчы, кайдыгер, жалган, ууру, мына ушундай эле тетир сыпаттар болуп алды. Эми ошондо эмне болот дегенде азыр өтө ылгоо болуп атат. Ошентип адамдын телосы, могу көзгө көрүнгөн жашоону тейлөөчү ок болот, сактоочу. Чындап эле да ушу Теңир адамды, мен жаратканды сактап улап бер деди. Колуң менен сакта, сөзүң менен сакта, мээрим төк, табият сен бейишсиң, мен жомокмун деп кадимкидей. Бай гүлгө жакшы сөз айтсаң дагы өсөт дегендей. Адам ошо энергия өткөрүп калган кезде, мээрим төгүп калган кезде анан өлүм жоюлат. Чындап эле кысылуудан, кыжаалатчылыктан өлүм пайда болгон. Демек сен мээрим төксөң, көңүлүң кирдебейт да. Ошо жана бүлүнгөндөн бүлдүргө алба деп илгери айтканы, ошо башатта кандайдыр болсо дагы бир мындай мээримдүүлүк болгон. Бирок адамдын гени эволюциялык жол менен өсүп жетилбегендиктен бул боштондукка чыга алган эмес. Мына бүгүнкү күндө боштондукка чыксак болот. Себеби ал кезде көчүп жашоо керек болгон, көчмөн жашоо, кыргын жашоо, сүргүн жашоо, согуш жашоо дегендей болгон. Согуштан кийин кайра ордуна келиш, күнү түнү сарсана элде журтта душман келет деген азыр эми дүйнөдө тынччылык го. Ошондуктан мына азыр үстүбүздө үйүбүз бар, азыр көптүр пенсиябыз бар, астыр көптүр ишиңер бар, барсаңар ушул пулуңар кайтып келип бир бала бакыра баккыдай. Ошондуктан боштондукка чыкчу мезгил эми келди. Энергияга толчу мезгил эми келди. Ошо энелер энергияга толуш керек, энелер жол башчы болуш керек. Бул милдет. Угайы сиз өтө албасаңыз, сиз кыйрап каласыз. Мына мен да ошо чоң аракеттемин. Азыр ошо боштондукка чыгып, өзүмдү бошотуп, энергия топтоп, элге жеткирип, от суу таш абага кой берип, могу эфир аркылуу энергия өткөрүп дегендей. Бизде жарнамалык тыныгуу бар экен, андайын анан сөзүбүздү улайлы. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, адам өлбөй калат. Кантип өлбөй калат дегенде, жан өзү өлбөйт экен да. Тирүү экен. Анан ошо нурдануу, же энергияга айлануу, нурданыш керек адам. Ошондо телону кошо нурдантат. Же болбосо мына 16-18 жаштагы жаштар турмушка чыга элек, же турмуш кура элек балдар, кыздар нурданып турат. Анан үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин, же да бир түйүшкө түшкөндөн кийин анан эле бетин бырыш басып, карып баштайт. 40-ка чыгат, 60-ка чыгат дегендей. Көп түйүшүк тартканбы, же майдаң сезимдүү адамбы, анан бат эле жаш болсо дагы ушу атасы менен тең болуп калат, карып калат. Энеси менен тең келип калат дегендей. А көрсө ушунун баары эле ушу кысылуудан, кыжаалатчылыктан, ичтеги жанды тан менен кысып алганбыз. Ошо танды кой бер деп атканыбыз ушу да. Денеңизди кой бериңиз, бош алып жүрүңүз, эркин алып жүрүңүз деп. Анан ошондо нур, энергия турпатка сиңет.
клеткалары бошойт, сөөгө агарат, сөөгөрү, бутуру бүт эле ушул кысылуудан пайда болот. Бизге эми баягы энергия өткөрүп, сабак өткөндө практикадан өтүп калдык да, көрүп калдык. Бир жигит келди, мисалы, түн ичинде ошо 1,5 саат эле уктачу экен, болгон. Андан кийин анан ошо физзарядка кылбаса, сөөгү катат, каны катат. Анан бир күнү ошо бирөөдөн угуп калып келген экен. Ошо энергия өткөргөндө, 3 өткөргөндөн эле айыкты. 6 саат уктап калдым дейт. Каны ордуна келди, бүт эле кысылуудан. Андай көп болду. Мындай ошо сөөгөрүнүн пайда болушу, клетканын, мындайча айтканда, нур кетти. Жан асайды. Ошондуктан урматтуу журтум, жан өлбөйт экен, нур өлбөйт экен. Мына тегерегибиз бүт энергиядан курчалган. Ошондуктан жан өлбөгөндөн кийин денени бош алып жүрсөң, денеге толсо адам нурданып өлбөй калат. Ошону энергия деп коет. Ошо энергияны эмне жеди? Эмоция жеди, сөз жеди, кеп жеди, майдалоо жеди. Ошондо мен өлбөй түбөлүктүү жашоо үчүн, мисалга ар бирибиз жер аалам менен гармонияда болушубуз керек. Ошо табияттын сырын билип, мээрим төгүшүп, ааламдын сырын билип, мына баяктагыдай гармонияда болуп, улуу сөздөр аркылуу тамактанып, мына могу сөздөр аркылуу тамактаныңыз. Ушул китептерди алып тамактаныңыз. Адамды жаратып жашаш керек. Кантип жаратасың? Перизат деген кыз бар, Нурбек деген бала бар, Жылдыз деген кыздар, жигиттер бар. Мисалга, мында ойлоп көрсөң, чын эле ичи нурда, жаны периштеде. Сен периштесиң деп, нурсуң деп, мен сенден жөн эле нурду көрүп атам деп, духуң көтөрүп, сен майдаланып алган турбайсың, баардык ордуна келет. Түбөлүктүү эчтеке жок, бүтүн кетилет, жетим жетилет, ордуна келет. Мунун баары жөн эле сени бышыктоо, ударлар болуп атат деп жаратып, духуң көтөрүп, анан керек болсо ошо өзүңдү, мына тегерегибиз энергиядан курчалган, ошон үчүн адам алсыз деп атабыз. Энергия эмнеден пайда болуп атат? Күндөн, арбайдан, жылдыздан, суудан. Керек болсо сууда калория бөлүп чыгып турат да. Ар кандай. Мына ошолор менен мындай рахаттанып, анан сенин энергияң керек болсо ошо кара ташты эритет деп берилет ааламдан. Мына энергия өткөргөн үчүн адам айыгып атат, духу көтөрүлүп калып атат, уйкубуз тынчып калды деп атат, энергиянын өткөнү ушул деп. Ооба, сиздики эми ар жакта эмгегиңиз өзүңүздөн. Өзүңүздү бошкармап, бийик түшүнүккө өтүп, мантраларды айтып, майдаланбай, ошол өлбөстүккө ар бир адам өз күчү менен жетет болуп атат. Жаратуучулукка ар бир адам өз эмгеги менен жетет. Боштондукка ар бир адам өз эмгеги менен чыгат. Эмгек керек, баягы эмгектенсең бир үй салгандай. Ошо адам илим алганда аябай ишеничи күчөйт. Ишеним болгондо духу көтөрүлөт. Ошол бийик ишеним менен жалпы дүйнө тааным, бийик аң сезим аркылуу өлбөс жаралдым. Мына өлүп мен мүмкүн ким болуп жараларым ким билет? Азыр ошо өзүмдү жаңыртып, жаңылап, эскичиликтен кетип, нурданып, энергияга толуп, алдыда бараткан эле бир адам. Сиздер да өтө касиеттүүсүздөр, сиздер да өтө энергиялуусуздар, бирок ошо энергия топтош керек. Мына ошентип өлбөй жаралдым деп ар бир адам көчмөн философиясы аркылуу, көчмөн философиясы бул өтө духу күчтүү экен да. Дух топтоп жаратуучу сезим менен жашайт. Мен иниян тозогун, ошо ак-кара философиясын жерип, көзгө көрүнбөгөн рахаттын даамын татып, жаратуучу түшүнүккө өттүм. Ошо денеңизди бош кое берсеңиз, көзүңүздү кое берип, ошо бир көз алдыңардан бир жакшы нерсе элестейт. Жана аян байланыш алгандар, же акын ырчылар, ошо өзүн бош алып жүрөт, эмне болсо дагы. Алардын аң сезими ошондой.
мындай жүзүнөн нур таам, же мындай карасаң мүнөзү орто, нейтрал жерде турат. Катуу деле сүйүнбөй, катуу деле мылжыңдабай, катуу деле кайгырбай. Андай адамдарды. А кээ бир адамды эми ушу жүзүнөн эле көрсөң болот. Кара ниет, кара өзгөй адам ушу жүзүнөн көрүнүп турат. Өзүмчүл. Анда эч кандай энергия жок, энергиясын ал учуруп алды. Түшүнүгү майдаланып кетти да. Көрдүңүзбү, ошондон анан өтүш керек, өйдөлөш керек. Ошондо эмне дейт? Мына, мен эч нерседен коркпойм. Ар бир адам жамандын жакшы жагы бар. Эч нерсеге деле сүйүнө бербейм. Жакшынын деле жаман жагы бар. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабы сизди? Жакшыңарбы? Мен сизге кабыл сүзөт айтайын деп аткам. Рахмат, бабам. Аябай көп көрүп атам. Мен былтыр ушу маалда инсульт болгон. Анан сине баспай, жаман болуп, кыйналып жүргөнүм. Шүгүр көрүп атам. Аябай таасир берип атат. Аябай ыраазы болуп атам. Мен кичинекей бала кезимде мамам айтчу, мама, ушу биздин Кыргызстанга Манастай нур керек деп аткам да. Анан мамам ошо түшүмө кирип анан нурзай киши келген турбайбы сага деп ошентип атат да. Жакшы. Эжеке, өсүшүңүз керек. Кубанып атам, ошо эми адам айыгат, бул жерде керек болсо 3 күндө адам айыгат деп берилет. Андан ары өз аракети керек деп. Ушу өзүңүздү бошкармаңыз. Түнчүндө уйку качышы мүмкүн, кичине бирдемеге кейишиңиз мүмкүн. Ошо бейиштин элчи батыштын техникасы деп коет. Эми ушу YouTube'да Арстан Алай Кут деп көрсө кирсеңиз чыгат. Эми азыр интернет бардык эле телефондо бар да, балдардын телефонуңузда бардыр, кыздардын. Аны ошону коюп, кулаңыздарга угуп жатсаңыздар, уктап каласыздар. Ошончо энергия өтөт. Күндүзбү бизде бир мугалим чалып сурап атат, мен мугалиммен Сокулуктан. Басып жүрүп уга берсем болобу деп. Уга бериңиз, ошонун баары эле энергия. Мен кубанып атам, ошо чында өзү бир инсульт, инфаркттын баары эле ошо кысылуудан, кыжаалачылыктан пайда болгон да. Анан ошо Кыргызга Манастай нур түшөт дегилгени. Эми Манас десек биз бир чоң эле баатырды элестетип алганбыз. Манас өтө көп кыры менен чечилет. Манас бир чоң аалам, ааламдагы бир чоң сыйкыр күч. Ошо Кыргыздын башына күн түшкөндө нур денелүү адам болуп келип, касиети менен, кара күчү менен эми доорун талап ошол болгон да. Журтту бириктирип, тегиздеп кеткен. Манас бул мындайча айтканда бир кудай десек болот. Кудайлык бир сыпаты болгон. Бул кандай дегенде басып алган жерди алып берип атпайбы? Бул калыстык да. Ошол курама кылып журтту куруп атпайбы? Кулаалын таптап куш кылып атпайбы? Айкөлдүгү, кечиримдүүлүгү бул кудайлык эле бир керемет болгон. Ошол касиеттүү бир энергия күч болгон үчүн, жерде бир кызматы болгон үчүн кайра бүгүн мына Манас айтылган жерде тазалануу, ирээттелүү, жан дүйнөнүн жаңырышы, духтун мындай күчөшү, көтөрүлүшү пайда болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө ушул жерде кызмат кылып кеткен үчүн айкөлү Манас жаралып, жасылып атпайбы? Ансыгандай ошол Манастайын бир нур түштү дегенде бул жерде да берилет. Бул Манас бул Арстан Алай деп бүгүнкү күндө. Манас атам ушу бир күнү оң тарабыма мындай байланыш катары берилип, эми ал кыргызды бир коргогон болсо, Арстан Алай азыр эми адамзаттын, улуттарды бириктирүүчү бир чоң жан. Нур деген бул эми ошо чоң энергия, бир чоң касиет. Манас десе эми кайра кара күч менен ак кула менен келбейт да, аны эч ким признавать этпейт. Азыр атыбыз менен чыксак, бирөө танкасы менен атып салат. Бир самолетубуз менен чыксак, жарып салат. Ошон үчүн кыргыз азыр касиети менен гана дүйнөнү бириктирет. Өз кызыкчылыгына эмес.
мына ааламдык илим берди. Ошонун энергиясы тийип, ошол берген үчүн анан сизге энергия өтүп айыгып атпайсызбы? Мына ушундай эле жаралуу. Анан бул жерде да так берилет. Ар бир адам мен манасмын деп жүргүлө дейт. Манастын духу өтө күчтүү. Өзүн өзү жеңет, өзүн өзү кечирет. Манастын духу менде бар деп мантра айтып жүргүлө деп. Карасаңыз, ошондо азыр духовный доор келди. Не руханий, руханий эмес. Духовный, духу күчтүү адамдар керек болсо оорну жеңет. Мына уну айтып берет деп жеткирип, аалам сырын ачып, арбайларды актап, табият кызматын жеткирип, кыргыздын улуулугун айтып, уялбай, ирээттеп бергенге да бир чоң дух керек. Чоң ишеним керек, чоң касиет керек, бийик даража керек. Айтып көрүңүздөр, келиңиздер. Окумуштуусуңбу, жок мынчалык жеткире албайсың, мынчалык ынандыра албайсың, мынчалык энергия өтпөйт. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, кыргызга биз мына кут деген эми ааламдан берилген кудуреттүү улуу табылга. Бул келгени чындык, бул оомат. Ооматты мына эжекем айтып атпайбы? Айыгып атам. Бул оомат эмне? Медицинадан жакшы болбосо, көз ачыктан жакшы болбосо, молдо кожодон жакшы болбосо, илим постон жакшы болбосо, бул чоң энергия аркылуу ордуна туруп атат, бутуна туруп атат. Жайына келип атат, өзүн таанып атат. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, өлүм эмнеден пайда болуптур? Ушу эмоциядан пайда болуптур. Келиңиздер, мээрим төгөлү. Сиз мээрим төксөңүз, өлүм сизден түбөлүк коштошот экен. Чын эле күлүп жайнап мээрим төгүп турсаңыз, мына мен мээрим төгүп атам, айыгып кетсе экен дейм, өзүн өзү тааныса экен дейм, өзгөрсө экен дейм, ааламдык түшүнүккө өтсө экен дейм, пендечиликтен чыкса экен дейм, байлык бийлик дебей, мындай умтулбай улуулукка, отурумдукка байланбай улуулук өтсө экен дейм. Мына бул энергия, бул мээрим өзү. Сиз ушинтип мээрим төксөңүз, бутуңуз жерде турган менен башыңыз көктө болсо, асман жерде ойлонсоңуз, адамзатты ойлонсоңуз, жаңылыктарды көрүп дүйнөдөн, булар такыр эле тетир кетип атат деп, баары бир кыргыз журту сиздерди куткарат деп эртелгүчтөр, эртели кеч. Адамзатты, табиятты, улутту, жан-жандыкты ойлоп атабыз. Мына ошол мээрим. Мына ошол сиз мээрим төккөндө анан өлүм тозогунан кутуласыз. Сиз көк асманга керек болосуз. Сизди албайт. Сизди кырсыктырбайт. Сиздин кызматыңыз аркылуу керек болсо мына мынтип берилет. Бир адамдын жарыгы бир айылга шам болот деп. Мына бир адамдын жарыгы. Ансыгандай сиз да ушу агарсаңыз, өссөңүз, ааламдык маданиятка өтсөңүз, үй бүлөңүз агарат. Бала чакаңыз сакталат. Түшүнүгүңүз бийиктейт, ден соолугуңуз чыңалат. Ошондуктан бул ааламдык маданият, улуулук, энергия деген бул өтө бийик. Бул акчага келбейт. Бул контрактка келбейт. Бул жер байлыгы менен келбейт. Бул эмгек менен келет, изденүү менен келет. Орду бар адамга келет. Бул энергиясы бар адам керек болсо дүйнөнү тегеретип, тегиздеп коет. Анын сыйкыр аурасынан от, суу, таш, аба. Абада эмне бар? Арбай мазар ээлери. Ташта эмне бар? Магия бар, теңир мыйзамы бар. Сууда план, программа, отто жан, рух. Ошолор дүйнөнү тегеретип, тегиздеп анан илимге алып келет. Эч куралы жок, эч контракт, эч кубалоосу жок. Анан Арстаналай шарт окуйт. Улут жоюлат. Чегара ачылат. Эгер табиятты кароого албасаң, кайра кырсыктайсың деп, ошо дүйнө башчыларына, президенттерге, адамзатты аман алып калабыз дегендерге, Арстаналай окумуштууларга, журналисттерге, саясатчыларга шарт окуйт. Аткарба, жан барбы, жан керекпи, кырсыктап баштайсың. Себеби Арстаналай же кыргыз журту өз кызыкчылыгын кылган жок. Кыргыз журту улуу бийлигин гана кылып атат. Улуу касиетин гана кылып атат. Ошондуктан кыргыз дүйнөнү башкарат деген ошол. Чындап башкарат. Касиети менен, энергиясы менен бийлейт. Себеби илим менен кошо энергия берилди аткаруу үчүн.
Адамзатты аман алып калат. Алтын доорго өтүүчү бир көпүрө болуп берет бул кыргыз. Эски конушунан, эски жайлоосунан бийиктетип өстүрөт. Себеби бул пендечилик жашоонун жарыгы өчтү. Куту учту. Аалам күчтөрү дүйнөнүн чаңын асманга сапырат. Куш тепкен кекиликтей кылып кыргыз элинин алдына түшүрөт. Биздин милдет алтын доорго өткөрүү, илим берүү, каттоо калуу, алтын доорго өткөзүү, көзүн ачуу, колуна таяк болуп, оюна жөлөк болуп алтын доорго өткөзүү. Ааламдык түшүнүккө өткөрүү, өзүн таанытуу, эмоциядан чыгаруу, энергияга айландыруу. Мына биздин милдет. Ошондо азыр ошо 7 миллиард ашык адамзаттан калышы мүмкүн 30-40%. Чындап ойлонууга туура келет, бул чындыкпы деп. Ооба, ааламдык түшүнүккө өтүү, энергия бөлүп чыгаруу, эски түшүнүктөн чыгуу адамга татаалда. Ага калыптануу, окуу, кадимгидей эле окуу жайлары уюштулат. Кыргызстан бунда жергесинде энергия бар деп келет. Кыргызстан жергесинде илим бар деп келет. Кароо калат. Бул аргасыз. Себеби табият бул табык илимди далилдеп берет. Жазалап берет, соттоп келет адамзат. Табият жер адамын, улуттарды кыргыз журтуна табык илимге багындыруучу теңир буйруган көсө. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, сиздерге жеңил түшүндүргөн адам бар. Энергия өткөргөн адам бар. Бийиктикке чыккан адам бар. Изденип бараткан адам бар. Ошо кыргыз тили бул ааламдын тили. Кыргыз тили бул кылымдын тили. Кыргыз тили бул Кудайдын тили деп те берилет. Чындап эле. Ойлонуп көрсөң, мына орус тилдүү Бүймарам апа Манастын производители болуш керек деп ойлонсо, цифра лета деп атат. Орус тилде айтылып, чечмелеп келсе бул жайсан. А жайсамын атам кайра кыргызча байланыш берип атат. Орус тилдүү эжекеге. Мисалга. Демек, ошо кыргыздын тили бул кылымдын тили, мо жаңы доордун тили. Кыргыз тилинде өзү бир чоң энергия бар, чоң касиет бар. Ошондуктан ушу эскичиликтен чыгыш керек. Адам өзүн аябай изилдениш керек. Доор талабын билбей атат азырчы. Саясатчы дагы, молдо кожо дагы, медиктер дагы, улуттар дагы, дүйнөнү бийлейм деген байлар дагы доор талабын билбей атат. Доор талабы ак кара жашоодон, аял эркек деген жашоодон, пендечилик жашоодон өйдө өтүү болуп атат. Ошондо эмне болот дегенде, инопланетандар жерге түштү. Мына инопланетандар жашоосу деген китеп берилген. Алар эмнени каалайт? Алар адамзаттан духовный өсүүнү каалайт. Алар үчүн могу жашоо менчик, жөн эле мындай бейиш катары берилет. Алар күлкүнү, шатты, кайгысы жок жашоону каалайт. Алар үчүн өлүм болгон эмес, болбойт. Жөн эле бир тагдыр алмашуу. Акыры барып ошо адам инопланетандык түшүнүккө өтүп кетет. Ошолордун мүнөзү, кыялы адамзатка, адам атадан таркаган адамзатка калыптанат деп берилет. Мо кыямат күндү инопланетандар жазап атат. Эски пендечилик закондорду жок кылып, руху өскөн, техника менен өскөн адамдарды кырсыктырып деп. Бул чындык. Эмнеге техника менен өскөн мамлекеттер же болбосо ошол адамдар кырсыгыш керек дегенде, техникага байланып алып адамдын ушу жаратуучулугу,
иштебей калат. Калькуляторду басып алса деле, баскылай берсе, ишенип алса, баш иштебей калат да, 2/2/4 дегенде же көбөйткөндү биз илгери кагазга бөлүп көбөйтчү элек го. Мына караңыз. Анан рухий өскөндөр бөлүп атпайбы, ак карага бөлүп атат, аял эркекке бөлүп атат, мусулман капырга бөлүп атат. Өстөр эскичиликтен чыга албай атат да. Мисалга, эмнеге динге киргенин өстөр эле түшүнбөйт да. Анын аягы эмне болорун деле түшүнбөйт. Мындай эле көз карашка алып барып койгон, мисалы көрдө бейиш бар, анан тозок бар деп. Көрдө бейиш да жок, тозок да жок. Аякта курт бар, башка эчтеке жок. Көрүнө бейиш бар, анан көмүскө бейиш бар. Көрүнө тозок бар, анан көмүскө бейиш бар. Мына көрүнө бейиш жашасаң болот, ушул жерде бейиште. Күнгө жашооңду бир барыкта баала, бул бакыт. Жаманбы, жакшыбы, үйдө төмөнбү, ушунун баары эле бакыт, рахат, мээрим төк, бул бакыт, бул бейиш. Жок, жолуңду таппай, касиетиңе туура келбеген ишке түшүп кетип, соттолуп кетсең, бул тозок. Жолуңду таппай, кысылып кыжаалат болуп, ооруп калсаң, бул тозок. Ааламдык милдет кызматыңды билбей, аткара албай, кырыска кабылсаң, бул могу көрүнө жашоонун тозогу. Караңыз. Ааламдык кызматка буйрулуп келеткен бизде. Ошондо мына мындай эле жөнөкөйлөштүрүп атканда, кийин анатомия, астрологиянын ордун аткарат. Кантип көз менен 40 жаман нерсени, сөз менен ула, алдыңа кетейин жакшы болот деп көзүң менен алып сал. Босогон сыртында калды мунун жамандыгы деп, могу суу менен кетти деп көзүң менен алып сал. Сөзүң менен ула, жакшы болсун деп. Анан духуң менен бою. Мына духуң, көзүң, сөзүң эмнеге иштеп атат? Ааламдык кызматка иштеп атат. Мына Абдулдаевдин көзү, сөзү, буту, изилдеген илим эмнеге иштеп атат? Аалам үчүн иштеп атат. Тилмеч, ата тегиңдин арбайын эмне деп айтканын сага жеткирип атат. Ушу биздин телефонубуз кээ бир телевизордон ылдый түшүп кетет окшойт. 312 91 24 94. 91 24 94. Айтып кой болсок өткөндө эжеке суранды эле, ошолдой түшүп кетип атат деп. Мына урматтуу улуу журтум. Бул кут эмей эмне? Мына ушул кайып илими менен анан адамзатты сактап калат. Мына мен өзүм сакталуудамын, бийиктөөдөмүн, өсүүдөмүн, күнүгө изилденүүдөмүн. Жок, кысылып жүрө бериңиз. Эртең камаласыз, бир саясатчы болуп, дооматка каласыз. Адамзатка, элге, табиатка, улуу журтка уят болосуз. Куру дооматка каласыз, мындайча айтып келген кезде. Ошондуктан ааламдык кызматыңыздарды кылыңыздар. Жашоого жаралуу максатыңызды билиңиздер. Пулуңуздар болсо ушу улуу илимге коротуңуздар. Өзүңүздөрдү тааныңыздар. Чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана кыргыз сакталат дейт. Чындыкты сүйлөңүздөр. Чыныгы ишти кылыңыздар, жалган ишти эмес, чыныгы ишти. Анан сизди ошо чыныгы күчтөр ошондо сактайт. Анан арбак жок деген бир адамдар бар. Арбак бар. Анда кайдан айтылат? Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деп. Мисалга, эми ушундай бир түшүнүгүз паска түшүп кеткен. Эң башкысы ааламдык мыйзамды кабыл алууга милдеттүүсүңөр силер. Өсүүгө милдеттүүсүңөр. Мына мен милдетимди айтып атам, аткарып коюп атам. Сиздер өзүңөр милдеттүүсүңөр өскөнгө. Ал өз башыңыз үчүн. Өз башыңыз үчүн анан ошондо кырсыкка тактап коет. Анан кырсыктын кутулуунун жолун издеңиз. Ал кызмат кылыңыз.
Ан үчүн изилдениңиз, ан үчүн боштондукка чыгыңыз. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул сабак бирине бири окшобойт. Кыр-кырынан ачылып берилет. Мына үйдүн бул комната мындай, бул стена бул мындай, крышасы мындай, арт жагынан караганда мындай, көчө тарабына мындай караган дегендей, ошондой түшүндүргөндөй, бул ар бир сабакта өзүнүн бир керемети, энергиясы бар. Алган энергияңыздар кут болсун, ден соолугуңуздар чыңалсын. Бул жерде так берилет, оор суркоодон 100% айыгат деп. Анан бир идеяга, бир мүнөзгө адам өтүп кетет деп, бир идеологияга. Ошон үчүн оорудан айыгасыздар. Көкүрөгүңүздөрдө муздар, кыштар, эски түшүнүктөр кетсин. Көкүрөгүңүздө тозоктор кетсин. Көкүрөгүңүздө ошо жаз байырласын. Көкүрөгүңүздө бир бейиш байырласын. Сизде ошол энергия өткөрүңүз. Сизде бир жакшы нерсени кабыл алыңыз. Түш оорулар болсо, аздыр көптүр суроо болсо, менин байланыш телефонум ушу 706 988 188 WhatsApp деп коет. Эмки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.